Урматтуу туугандар, Айыл чарба министри, антимонопольный служба, өкмөт мына 1 литр майдын баасын көрүп атасыңар. 145 сом, 150 сом. Не деген ушундук? Бизде чын атам 60-70-80% сырттан чет өлкөдөн майды импорт кылабыз. Эми импорт кылып атабыз деп эле рыночный экономика деп майларды мында көзөмөлгө албай койгон болбойт да. Жарандарыбыз кандай кыйналып атат? Күндө колдонуучу нерсе да. Бул стратегический продуктунун баасын көтөргөн болбойт. Мисалы өткөндө койдун 1 килограмм койдун этинин себестоимостун чыгарып бербедимби? 134 сом 69 тыйын болду. А бизде көрсө ортомчулар эле бааны көтөрүп аткан турбайбы? Мисалга дыйкандан ортомчу алат, ортомчудан касапчы алып эле анан көтөрүлүп кетип атат. Мисалга өзүн эсептеп чыктым, ошол видео ролигин көрсөңөр болот, өткөндөгү чыгарылган видео ролик. Ошол жерде бар. Ошол козу мезгилинен баштап кой 25 килограммга болгонго чейин 134 сом 69 тыйын болду. Бул эң жогору баа кылып ортодон жогору баа кылып эсептегенде. Эмне ол май? Мисалга майдын себестоимосу андай деле кыйын эмес. Мен эсептеп көргөм. Былтыр 34 сом 35 сомдун тегереги болот экен. Кетирилген каражат ошол уругунан баштап май чыгарганга чейин. Эми бизде майлардын майлуулугунун пайызы азыраак. 16, 17, 18, 20. Мисалга Казакстанда 43% бар мисалга майлуулугу. Жакшы уруктарды алып келип эккеле айыл чарба саясатын жүргүзүш керек. Монтип жүрө берген болобу? Өкмөттү биз эмнеге шайлаганбыз? Өкмөт бизге мындай тамак аш азыктарын арзан кылып берсин. Мындай стратегический продуктыларды туз, кант, май, ун булардын баасын көтөргөн болбойт. Эттин. Бул элдин бизнеси, чын атам элдин бизнеси жеке бизнеске аралашкан болбойт, бирок учурда өкмөтүбүз чабал болуп бизнес мындай айыл чарба продукцияларын жасай албай калгандан кийин эл да түшүнүш керек да. Менин бизнесимде эле бааны көтөрө берген болбойт. Айына 2000, 3000, 5000 менен жашагандар бар. Алар майды сатып албай калып атат. Көп угадан да арзанган. Этти сатып албай калып атат. Эми колунда барлар жеп атышат. Алар бизнесим деп калашынча сыртка сатып мына бир кыйласы бутуна туруп алды. Тура кредит алып жаңы баштагандар бар. Бирок ошол кредит алгандарды ойлонбойсуңарбы? Эттин азыр биз молда кымбат сатсак эттин баасы көтөрүлүп кетет деп. Жеке өзүңөрдүн мындай кызыкчылыгыңар менен бүтүн кыргыз элинин мындай зыянына иштеп койдуңар да. Бул болбойт, мусулманчылыкка да жатпайт мындай. Тура азыр өкмөтүбүздө бизде айыл чарба тармагында өзүнүн майы жок, өзүнүн эти жок. Бирок өкмөт ушуну срочно ишке ашырыш керек. Жерлерди кайра ирилештирип, майлуулугу жогору сапатта семечканы эгип, кайра жанагындай бирикмелерди түзүп, кооперативдерди иштебеген жерлерди кайра кайтарып өкмөткө, жерлерге ошол май чыгаруучу заводдорду куруш керек. Мисалга жылына эле майга орто статистиканы алып карасак, 60 миллион доллар тегерегинде чет өлкөгө берип коебуз да. Кыргыз өкмөтү иштебей атат деген сөз. Ошол 60 миллион долларды Кыргызстанда калтырыш үчүн биз ошол бүтүн ошол жерлерге Кыргызстандын жана ысык жерлерине семечканы эгишибиз керек. Завод ашып барса бир 350 миң доллардын тегереги. Мейли 500 миң болсун, мейли 1 миллион доллар болсун. Бирок 60 миллион доллар Кыргызстанда калып калып атпайбы? Ошол иш чараны өткөзсөк. Айыл чарба министрлиги ушул маселени тезирээк чечиш керек. Жаз келгенден баштап жерлерди ирилештирип, ошол заводду сатып алыш керек. Мына Кыргыздын майын өзү чыгарышыбыз керек да. Майды кайра өзү чыгарышыбыз керек. Бул маселени өтө деле мындай кыйын эмес. Жаздан баштап жайга чейин чечип койчу маселе. Кыргызстан 100% май менен өзүн камсыздап койсо болот. Урматтуу туугандар, урматтуу өкмөт, айыл чарба министри бул маселени өтө тез тез арада чечиш керек. Баалар өсүп атат. Мына 145 сом. Мына местный өзүнүн баалары чыккан майына карасаңар 255 сом. Мисалга ошол Казакстанда, Россияда 1 литр майлар 55 сом, 60 сом, 65 сом. Мисалга 50 сомдон оптом ала турган болсоң, оптом сүйлөшсөң 45 сомдон да берет. Мен эсептебедимби? Өзүм эсептеп чыккан былтыр. 1 литр майың 30-35 сом тегерегинде болот экен. Бизден чыгарсак өзүдө. Алардан алып келсе, алар менен сүйлөшсө, мисалга өкмөт барып, биздин бизнесмендерге, ошол ишчилерге майды арзан сатып саткыла депчи, мисалга. Өздөрү деле арзан сатып алат, билишет бул маселени. Ортодон көтөрүп атышат да. Ошол мисалга 50 сомдон болсо 50 сомдон сатып алып, келген жол киреси менен башкасы менен мейли 60 сом болсун. Оптовиктерге 70 сомдон өткөзүп берсин, или 65тен. Оптовиктер розничный эмелерге 70-72ден өткөзсө, оптом магазиндер 75 сомдон ашырбаш керек 1 литр майды.
Эми биз азыр ошондой сырттан сатып алганга муктажбыз. Бирок бул маселени постоянно сырттан сатып албай, Кыргызстан өзү чыгарыш керек бул майды. Айыл чарба министрлигин мындай реформалаш керек да. Жанагындай аукциондорду уюштуруп, этти сатканды токтотуш керек. Аукцион деген сөз бул бааны каалагандай көтөрүп сат деген сөз. Бул деген бааны контролдой албайсың эгер аукционду биржаны уюштурса. Азыркы уюштуруп аткан бүгүн канчанчы декабрь, 12 декабрьгө 2020 жыл. Айыл чарба министри уюштурган биржаны жабыш керек. Ал деңгээлге биз жете элекпиз дагы. Ал үчүн өкмөттүн өзүнүн майы болуш керек, эти болуш керек. 100% жеке ишкерлердин көз карандысыз. Кыргызстан 100% мамлекет өзүнүн Кыргызстанды камсыз кылып алып, анан чет өлкөгө сатыш керек да. Камсыз кылбай туруп кантип анан чет өлкөгө сатасың? Бул мамлекетке, элге болгон чыккынчылык, диверсия. Ушул маселени тезирээк чечиш керек. Чечпесеңер бергиле, мен чечип берем бул маселени. Өтө деле мындай кыйын маселе эмес. Буларды, мына ундарды, макарондорду баасын такыр өстүрүш керек. Базардын ар бир базардын киребешине айыл өкмөт жазып коюш керек. 1 литр майдын баасы 70-75 сомдон ашса мага кайрылып калат деп. Ундукундагы ошондой эле. Бизде мисалга унду деле алып карасак, клейка юнабыз төмөн, районирование жок бизде. Мурдагыдай селекция болбой калган, лабораториялар иштебей калган. 16, 17, 18 чойл чактыгы унду. Мисалга биздин унду жазсаң рыхлый болуп калат. Түшүнбөгөндөргө түшүндүрүп коеюн. Клейка вино деген ошол ундагы, будайдагы болгон мындай чойл чактык болот да. Казакстан, Сузакта бар, Сапар эке экен 25%га чейин болчу да. Казакстандыкын көрсөң 30дан нары да, клейка виносы. Лагманга, камыргалаганга жакшы. Бизде деле ошол ундар 60, 70, 80, 90%дан ашык бизде импорт. Бир эле ошол эле ун, будайга алып карасаң 50 миллион, 60 миллион бул деле ошонун тегерегинде биз импорт кылабыз сырттан. Айыл чарба министрлиги ошол маселени чечиш керек. Ун, кантты деле биз где-то 10-12% эле өзүбүз камсыз кылабыз. Жылына 75-80 миллиондун тегерегинде биз чет өлкөгө берип аны сатып алабыз да. Бул ошол баа маселесинде биз атайын мындай кылганда, ошол Кошой, анан жанагы Кайынды эмеде, Кара-Балтадагы Кайынды кант ошол заводдор бар да. Мисалга мурда 1 тоннадан 350 килограмм кант ала турган болсок, азыр 1 тоннадан дыйкандарга 75-100 ушун тегерегинде берет да, кантты. Кайра демек ошол бизде жанагы урук маселесин иштебей атат деген сөз. Демек урукту кайра жандандырышыбыз керек. Жанагы газ маселесин, эми кант боюнча дагы бир күн сүйлөшөбүз, бул дагы бир өзүнчө тема. Азыр могу май жөнүндө айтып кетейин дегем, ошол май маселесин, ун маселесин чечиш керек. Эми канттыкында чечиш керек, өтө көтөрүлүп жайында 30-35 болчу. 50, 40, 42 ушун тегерек болду. Бирок кант маселесин чечиш керек. Канттагы адамдын күнүмдүк продукциясы да, бул жана старый продуктылар кирет. Ошол эле жанагы 75-80 миллион доллардын тегерегине биз ошол кантка чет өлкөгө берип атабыз да. Ошол Кыргызстанда болушту ошол кант. Кыргызстанда кайра ошол түндүккө түштүккө кант кызылчаларын кайра эгиш керек. Уруктарды жакшыртыш керек. Шарттар түзүш керек. Завод бул жака да завод ачыш керек, түштүккө да түндүктүн заводу бар. Негизи ушундай ишканаларды жеке эми адамдарга коюп, мамлекет өзү колго алыш керек. 100% мамлекеттик ишкана ачып, жерлерди ирилештирип, кайра ошол сапаттуу канттарды эгип, уруктар кызылчасын, жакшы канттарды алганга аракет кылыш керек да. Объемду көбөйтүш керек. Айыл чарбага көп деле бул убакыт талап кылбайт, 1 жыл от силы. Ушундай стратегический продуктыларды чечип коюш үчүн.